Assalamu алейкум, урматтуу достор. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мен жолдо белде жүрүп, бир жерлерде чай ичип отуруп сүйлөшүп, анан отурсаң тааныбаган кишилер жолугуп, учурашып, сүйлөшүп, анан маалыматтарды айтып калышат да. Кечээ бир маалымат алдым. Эми Ташиев убалына калып, тиги дүйнөгө жөнөткөн кишилердин саны өтө эле көп экен. Негизи биз билген маалыматтар да бар экен, билбеген маалыматтар да бар экен. Буга чейин жанагы Жарасул Абдраимов, Бакыт Асанбаев деген банкир, Марат Казакбаев, Журат Абдуллаев сыяктуу кишилердин атын атап өткөнбүз. Алардын өлүмүнө ошо Ташиевдин жүргүзгөн саясаты же болбосо жиндилиги, мыйзамсыз кабыл алган чечимдери мына ошол түздөн түз себепкер ошо кишинин өлүмүнө, ошо кишилердин өлүмүнө. Маркумдарды өзүнүн алабармандыгы менен, же болбосо ачкөздүгү менен, зөөкүрлүгү менен о дүйнөгө узатты да. Бул дагы өзүнчө чоң статья. Адамдардын өлүмүнө себеп боло турган бир статьялар бар. Ошол статьялар менен кезеги келгенде бул боюнча да иш козголот, мен ойлойм. Бул айрыкча Жарасыл Абдраимовдун, Журат Абдуллаевдин туугандары бул боюнча кийин сотко кайрылып, өздөрүнүн тууганын актыгын далилдейт да. Анан кечээ дагы бир маалымат уктум. Нурмухаммед Баякунов деген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты бар. Новопокровка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. Анан ошол киши күтүүсүздөн ошол өткөн жылы каза болгон. Мындай маалымат чыкканда баягы листайтет деп карап койгонбуз да. Көрсө Нурмухаммед Баякуновду эфирден дейм да, неме үйүнөн күчтөп, ГКНБнын кызматкерлери күчтөп кармап кетишет. Анан кармап барып, мас киши кылып анан кармап кетишет, анан алып барып Ташиев менен собеседование болот. Собеседование болуп, анан сиз андай кылган экенсиз, мындай кылган экенсиз, кыскасы баланча миллион төлөйсүз деп туруп, чоң сумманы айтыптыр. Ал сумманы ал эч кимге айтпаптыр, баласы да билбейт, достору, тааныштары, туугандары дагы билбейт. Кыскасы эч ким билбейт экен, бирок ошол эми бул сумманы үйүнө келип ал киши Ташиев менен маектешкенден кийин үйүнө келет, бошотулат. Анан мынча убакыт беребиз, ушул акчаны табасың дейт да. Анан келип баласына айтыптыр. Мен эми ал сумманы өмүр бою башыбыз менен жерге ачсак дагы таба албайбыз деп анан переживать этип отуруп, анан жатып турайынчы деп жатып, анан кыркыраган бойдон кайтыш болуп калыптыр. Кыскасы жүрөгү кармап калганбы, кыскасы же башына кан коюп кеткенби, кыскасы кетип калыптыр да, доктурлар келгенче. Мына ушундай ыплас эки жүздүү, алабарман, мыйзамсыз, кылмыштуу саясат жүргүзгөн Ташиев бүгүнкү күндө эч нерсе болбогондой. Бүгүн да жана өтүп баратып, неменин жалдагы мечиттин жанынан көрдүк. Кортежи чыгып баратат да, жанагы охраналар менен баягы ак джип менен жүрөт. По-моему, жаңылбасам, Land Cruiser 300 болуш керек. Ошондойдон эки машина менен жүрөт да. Ошо менен өйдө көздөй, чоң аракка үйүн көздөй кетип калды. Анан кечээ жанагы Куттумидин Базаркулов агайыбыз дагы эфир кылып, ал киши дагы айтты, бул эмне майрамга баргандай, тойго баргандай барышат депчи. Имамидин Ташев агабыз болсо, ал киши дагы сотто тиги ГКНБнын кызматкерине кайрылып, эмне үчүн Ташиевке бөлөк, мага бөлөк отношение болуп атат деген сөздөрдү айтат да. Бул деген ошол бүгүнкү күндө Ташиев ошондой кылмыштарды кылса дагы, аны караламан калып, жалпы калайык калып көрүп отурса дагы, тилекке каршы кылмыш жоопкерчиликке тартыла элек.